Саламаттар урматтуу мекендештер, саламаттар биздин эфирдин катышуучулары. Бүгүнкү кезектеги суроо жоопту эфирде кылмакчыбыз. Биздин юрист мигранттардын жалпы юридикалык миграциялык сурооруна жооп бермекчи. Бизде биринчи мекендешибиз кезек алды суроо берүү үчүн. Толгонай, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы, мекендештер. Мен гражданством бар да, российский. Анан балам менен кызыма мен гражданством алганда жазылган эмес да, көлүктөрү, балдарым бар дегенчи. Заказы да жок, балдары да жок болуп алгам. Мен ошондо кызыма дагы балама гражданство алып бере аламбы? Алып бере аласыз. Ал анкетага кирбей калса, же болбосо кандай данныйлар кирбей калса, это не означает, что ал кишилер ала албайт деп. Метрикалар бар, метрикаларында сиз апасы катары көрсөтүлгөнсүз. Мен тапшырып аткан билген эмесмин деп эле коесуз. Тапшырсам болот. Ошондо кандай условиялар менен, кандай убакыттарда алып кетишем? Сиз балдарыңыз канча жаш, совершеннолетний, несовершеннолетний? Совершеннолетний 24-тө балам, кызым 25-те. Негизи экөөнү тең тапшырасыз, 4 айда алып калышат да. Сразу вид на жительствого тапшырасыз, вид на жительство аласыз, андан кийин эле вид на жительство алгандан эле гражданствого, паспортко тапшырса болот. Дагы бир суроо. Кызым Кыргызстанда жашайт да, ал жакта туруп ала алабы? Себеби майда балдары менен бияка келе албайт да. Ала алат, бирок ал узак болуп калат. Ал через консульство тапшырып калат. Ошондо кыздарыма жөн эле көлүктөр керек экен, балдарыма. А менде жөн эле паспортум эле керекпи? Документ чогултуш үчүн? Сиз паспорт, жанагы постоянный место жительстводан справкаларды аласыз. Паспорттарын, метрикаларын котортосуз баардыгын, нотариальный заверить этиш керек анын баардыгын. Балаңыз мисалы үчүн Россиянын территориясында болсо, законно иштеш керек. Бүт баардыгын тастыктап анан алат да. Анда кызымдагым келип бер жака иштетишим керек экен, законно иштегин деп, анын балдары менен чогуу тапшырыш үчүн. Эгерде батыраак алам десе. Түшүндүм. Ал балдары Мен жакында кошулуп калдым, аябай калдым ага. Балдары сразу ала албайт да, ал кызыңыздын. Биринчи кызыңыз алат, андан кийин балдарына алат. Алар сразу балдары менен кошо ала албайт. Сонун. Рахмат. Кубатбек, сага да рахмат. Ушунча элге сонун суроолорго алып берет экенсиң ортомчу болуп. Аллах ыраазы болсун сага. Рахмат. Сизге да рахмат суроо үчүн. Муслим, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен да паспорт боюнча суроо берейин дедим эле. Менин вид на жительством бар. 1 жыл болду. Балдарыма алып берсем болобу? 18 жашты бир балам. Чоңу. Калганы Сиз вид на жительство эмне основания боюнча алдыңыз эле? Үй алып туруп анан алган болчу. Квота менен вид алдым эле. Сиз вид менен балдарыңызга гражданство алып бере албайсыз. Жок, вид алып берем. Iya. Вид алсам болобу? Вид. Жок, балдарыңызга да вид алып албайсыз. Жок, вид сиз өзүңүз гражданство алып, паспорт алгандан кийин, андан кийин анан балдарыңызга гражданство алып бересиз. Анан дагы бир суроо, неме запрет болгон адамды кассационный жалоб жазсак болобу? Через Сахарова. Ким болду эле? Атабыз. Ооба, кассационный жазсаңыз болот. Сиз вид на жительство алгандан кийин, туугандар вид на жительство болсо, кассационный жалоба жазганга болот. Же баягы запрет снимать этем деп YouTube'да жүрөт го, ошолорго барайлы. Же жөн эле мына через юристтерден эле жазып кассационный таштап койсом болору. Бизге деле кайрылсаңыз, бизде мына Москвада Гулиза Акматшеева деген юрист кыз бар, ошол эки чыгарып берет. Телефонунан да Кубат акаден алып алайын анда. Жок, телефон адрестерин, офистин адрестерин Кубаттан алсаңыз болот. Сиз запреттен чыгара аласызбы? Запреттен. Биз ошо Гулиза менен чогуу иштейбиз эже. Гулиза менен. Сиз жолдошуңуз документтерин Кыргызстандан мен чогултуп Гулизага жиберем. Гулизага сиздер Москвадагы документтерди алып барып бересиздер, анан соттошуп чыгарып беребиз. Рахмат. Алла разы болсун. Рахмат сиздерге. Шахзада бере бериңиз сурооңузду. Муслимге жазып кой, Кубат неме деп.
адрестерди бердиңер. Аха. Шахзада Эркинбекова да давайте суроолор бериңиздер. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен сурайын дегеним, мен 3 айлык регистрациядамын. Кечегиде немеден база данныйдан чыкпай калып, анан 5000 штраф алдым да. Анан кийин 5000 штрафты төлөп, ошо коюлган адреске барып, МВДга бардым да. Менин данныйым, база данныйым жок, эмне үчүн десем, сен база данныйың бар, бул сага жөн эле штраф салып койгон, бул бизге неме допроста жөнөтүлгөн эмес, чтобы сен ошол жерде жашайсыңбы, жашабайсыңбы, аны жөн эле өздөрүнө эле иштеп койгон дейт. Ошондой болотпу? Ошондой болот эжеке. Сиз ошо кай жерден штраф алсаңыз, ошол жерге барып арыз жазсаңыз болот 10 күндүн ичинде. 10 күндүн ичинде барып, мынакей мен тигиреки жанагы регистрация болгон жердеги ФМСтен сиз подтверждение алып алыңыз, мен базада турат деген. Ошол жердекини көтөрүп барып, тигиреки штраф алган жердеги милсакананы начальнигине арыз жазасыз. Ушундай мен баланчанчы числода кармалдым эле, силердин сотрудниктер ушундай базада жок деп мага 5000 сом штраф салган. Бирок мынакей мен барып тиги ФМСтен тастыктап келдим. Ошол штрафты отменять эткиле деп арыз жазасыз дагы, ошол экен отменять эттиресиз. Эгерде сиз отменять эттирбесеңиз, анда дагы бир жолу штраф алсаңыз, черный списокко түшөсүз дагы, ошо менен 5 жыл Россияга кире албай каласыз. Ошол МВДнын начальниги айтты, барып заявление жазсаңар болот, что бул силер неме болбош үчүн деди да. Анан кайра меники электронный болчу, неме регистрация, анан МФСга барып, неме артына печать бастырдым да, что бул кармалган жерде да, что бул верный болоюн депчи. Ошол МФЦдан неме алыңыз, подтверждение регистрация деген кагаз берет. Ошону алып анан анда ошол штраф, срочно ошол штраф алган районго барып арыз жазыңыз эжеке. Анан дагы бир суроом бар эле, 22-жылы неме Выхно метродо да кармаган болчу, ошондо да 5000 штраф салган болчу, ондо да базадан чыкпай калып. Бирок ошону ошол жерден төлөгөнмүн, бирок госуслугама ошол төлөнгөн эмес деп до сих пор жүрөт. Бирок чеги бар да, бирок чегин баандай скан кылсам, неме кылбай атат, мындай неме жок деп. Ал жерде кайым ката болуп калса керек, ал тигиреки госуслугиден чыгып атса, ошол госуслугиден төлөп баары жоготуңуз да. Ал судебный приставтан чыгып анда сиз немеңизге түшкөн да, госуслугиңизге. Аны эле тигиреки төлөнгөн жанагы экинчи биринчи төлөгөн штрафыңыз бар го? Штраф штампасы. Ошол экини Сбербанктан төлөсөңүз, ошо Сбербанктан барып, мынакей оказывается төлөсөм ошо туура эмес түшүп калган окшойт, бул эки акчаны кайтарып бергиле десеңиз, ошол акчаны кайтарып берет. Анда Сбербанкка барсам неме кылып берет экен да, баягындай кайтарып берет экен. Акчаны кайтарып берет, анан бирок сиз жана госуслугиден келген штрафыңызды төлөп коюңуз. Макул, ошону билейин деген болчу. Рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Венера бериңиз сурооңузду, андан кийин Дина даярдансын. Венера суроо барбы? Жок болсо Дина беребиз. Микрофон басып сүйлөгүлө, окуй атабыз сиздер. Саламатсыздарбы? Алло. Угуп атабыз, эжеке айта бериңиз. Ооба, менин мындай суроом бар эле. Мен былтыры августта в дворине болгомда, мен бирок жолдошум, анан 2 балам гражданин России да. Мен ошол боюнча эч нерсе аракет кылбадым. Азыр эми кандай эмне кылсам болот? Обжалование жазыш керекпи? Сиз эми обжалование жазыш керекпи деп бизден сурайсыз беки? 2 жол азыр эми жазсам болору, кандай болот? Мен 2 жолу баягындай штраф төлөп, мына эмеден чыкпайчы, базадан чыкпай калды, 2 жолу штраф төлөгөм да Сбербанктанчы, ошодон черныйга кирип калыпмын. Сиз не то что там жазсам болобу да, сиз обязательно милдеттүү түрдө жазышыңыз керек. Анткени Дина
бул күндөрдө өтөт. Азыр эми кыйла убакыт өтүп кетти. Азыр эми ошого кандай кайрылсам болот? Каерге кайрылам? Менин колума мындай кагаз деле эч нерсе берилген эмес да. Аны эжеке ошо жанагы мен айтып атпаймынбы, Гүлиза деген кыз бар да. Биз ошо менен чогуу иштейбиз. Гүлиза кызга барып бүт баардык ошо күйөөңүздүн документтерин кадимкидей неме нотариально заверить этип копиясын, балдарыңыздын документтерин нотариально заверить этип алып ошол эле офиске барасыз. Семеновский метрода биздин офис бар. Ошол жерден кайрыласыз. Ал өзү сиздин атыңыздан жанагы главный управление МВДга арыз жазат. Ушундай мен баланча ушинтип регистрациям чыкпай калып, мен что-то айтат неме черный док эмен деп чыгып атат. Ошол экени кайсы отдел салган, кайсы статья менен салган деп запрос жиберет. Ал запроско жооп келет, мына баланчанчы жылы баландай болуп салынган деп. Анан мен ошол экелерди обжаловать этем деп туруп, анан обжаловать этебиз. Түшүндүңүзбү? Так как у меня муж гражданин, дети граждане деп туруп, анан обжалование кылып, кадимкидей сот болот да, анан соттон чыгарып берет. Рахмат. Ал кыз юристпи? Юрист болуп иштейбиздер да. Ал кыз не то что юрист, ал кыз аябай кандай десем эми кесипкөй юристтердин Москвада единственный мындай таза иштеген юрист деп айтсам да болот да. Макул. Анан мен сиздерге ошол кызга кандай связга чыксам болот? Же номер калтырасыздарбы? Куатбек сизге жазып коет, номерин берет, адрести берет. Сиз эгерде ошо Гүлизага жолугам десеңиз, менин номерумду да берет. Мага чаласыз, мен Динамын, ушундай күйөөм жанагы балдарым гражданин, кандай неметсем болот десе, мен Гүлизаны качан офисте болот, ошол экенде неметип туруп, сиздерди кезиктирип коем, түшүндүрүп туруп. Макул, рахмат. Рахмат чоң. Тынч болуңуздар. Жылдыз бериңиз, андан кийин Мариям, андан кийин Элияр Сатыбалди. Жылдыз сурооңуз бар, бериңиз. Мен дагы жанагы неме боюнча мен ошондо штраф төлөймүнбү? Төлөбөйсүз, төлөбөңүз. Эч нерсе төлөбөйм. Отмена кылдырыш керек ал постановление бар. Макул, рахмат болуптур. Мариям, бергиле сурооңуз. Мариям барбы? Алло, саламатсыңар? Саламатсыз. Мен Гүлмира, азыр мен микрофонду кантип эметерин билбей эметип калбадымбы? Мен жолдошум гражданин болчу да. Балам бияктан төрөлгөн, ал да гражданин. Мен болсо Кыргызстандын гражданини элем. Бияктан тиги ипотекага любой суроого жооп бере бересиңер да, э? Ипотекага үй алдык элек да бул жерденчи. Анан жолдошум алган да. Мен просто поручитель болчумун. Жолдошум 29 мартта каза болуп калды. Каза болуп калып, эми ошол ипотеканы тиги өзүм үйүмө, ушул үйгө мен өзүм регистрация кыла албайтам да. Ошо ФМСке барсам, через нотариус эме кыласың дейт да. Эми мен бирок ВНЖ алдым, мен көчөгөн эле ВНЖ алып келдим да. ВНЖ паспортчу. Анан тиги 7 күндүн ичинде регистрация коюшуң керек дейт. Мен 7 күндүн ичинде эми эч ким деле кое бербейт да. Анан өзүм үйүмө ошо регистрация кыла албайтам да. Муну кандай кылышым керек? Эмнеге кыла албайт атасыз? Сиз айтпайсызбы, собственник. Сиз деген 29 мартта каза болсо жолдошуңуз, сиз правопреемственность деген бар да. То есть сиз ошол үйгө наследник, баягы неме мураскор болуп табылышыңыз керек дагы. Ошол үйдүн жанагы собственности менчиги сизге өтүш керек. Ошонтип өткөрүп алдыңыз беле? Жок, өткөрүлөт да. Мен просто буну деген азыр страховочный компанияга кайрылгам да. Алар деген течение 15 дней, рабочих дней ответ болот дегенде, бүгүн уже 15 күн да, бүгүн да ответ жок да. Анан мен уже ВНЖнын көчөгүн алып келдим, уже убактым өтүп атат да. Анан эми ошо кантип эмне кылышым керек? Ошо өзүм үйүмө өзүм отура албайтам да эмичи. Просто через нотариус экен. Через нотариуста көп убакыт болуп кетет экен да, Да, угуп атам. Сиз срочно ошол башка жака деле, башка кишинин үйүнө пропискага туруп турушуңуз керек. Потому что эгерде сиз пропискага туруп алсаңыз 7 күндөн кийин ал дагы ВНЖңиз аннулировать этилген. Билесиз, Ошондуктан тааныштарбы, туугандарбы ошол үйүнө регистрацияга туруп коюңуз, постоянно пропискага.
Андан А кийин бирок страховой компания жолдошуңуз өлгөндөн кийин эле ал ошодоки страховой взностун эсебинен, страховой жана страховка полистин эсебинен сиздин кредитиңиз жаап бериш керек болчу. Эмнеге жабылбайт ал? ошо алар 15 күн ичинде карап чыгабыз дешкен да, ошо бүгүн уже 15-чи күн да, 15 в течение рабочих 15 дней деген да. Эми ошону күтүп атам. Ошодокинин баардыгын фиксировать этип туруш керек, потому что страховой компаниялар мындай желательно төлөбөгөнгө аракет кылышат да. Эми сиз туура түшүнүңүзбү? Ал төлөбөгөнгө аракет кылат, ал бор жени бузулуптур, бул биздин келишимдин боо жени бузушуптур, булар тиги жени бузушуптур, ал тигиреке ошодеке өлгөндө дагы баягы момундай болуп өлсө тигиреке төлөнбөк, мындай болуп өлүп калыптыр деп отказ кылганга аракет кылышат. Желательно страховой компания менен мындай юридический тил менен жакшылап сүйлөшүш керек да. Түшүндүңүзбү? Анан страховой компания ошодеки кредитти жаап бергенден кийин сиз ошол эле убакта үйөңүз өлгөндөн кийин сиз 6 ай ичинде мураскор деп табылсыңыз керек. Мураскор деп табылып, ошодеки өлгөн кишинин менчиктери сизге өтүш керек. Сиз өзүңүз ошодеки менчикке өткөндөн кийин, сизге собственностька өткөндөн кийин, андан кийин сиз эч кандай нотариусу жок эле, мына так как вы собственник, вы можете там туда встать на учет. А тигилер айтып атпайбы, через нотариус эметишиңер, нотариуска бар дейт, анан кийин эме кыласың дейт, собственник болуп келесиң, анан биз сени коебуз дейт. Нотариустан өтүш үчүн ал нотариуска тиги менчиктин ээси мындай күбөлөндүрүш керек да. Менчиктин ээси өлүп калса ким күбөлөндүрөт аны? Нотариус күбөлөндүрүп береби? Алар ошо жана эжеке нотариуска бар дегени ошол сиз жана мураскор болуп табылып, ошол менчиктери сизге өтүш керек деген сөзү. Бирок барышым керек да, туурабы ошо нотариуска? Обязательно барышыңыз керек. А эми балам, менин 11 жашта балам бар да. Так. 11 жаштагы балам ушул именно ушул үйгө эме учетко отургузулган. Анан кандай болуп калат? Мен балам бул жерде болсо, бул несовершеннолетний бала да. Анан эми мен башка жака отурушум керек болуп калат. Негизи бир родители бала менен чогуу болуш керек да. Эми карабайсыңарбы кандай болуп калат башаламандыкта булчу. Сиздики в силу того, что сиз убагында ошодеки жанагы мураскор болуп табылбаган үчүн алдагындай проблема сиздики болуп атат. Сиз убагында нотариуска барып кайрылып, 29 мартта өлсө, сиз уже апрель, майда эле уже собственник баардык менчиктерди өткөзүп алышыңыз керек. Эми ошо мен тиги эме страховой компанияны күтүп атам да, ошол жактан бирдеке болуп калабы депчи. Анан кийин аны страховой компанияга өлгөндөн кийин эле сразу кайрылбайт белеңиз. Мен аякта Кыргызстанда мен жүрүп калдым да, 1 ай жүрүп калдым да. Эми Кыргызстан билесиңер да, 40 ылык өтмөйүнчө кое бербейт да. Жүрүп калдым. Анан келгенден кийин эле сразу страховкага эме жаздым да, арыз жаздым. Анан ошону күтүп атам да мен азырчы. Анан эми мен например юрист аркылуу мындай аракет кылыңыз, потому что айтып атам го, обычно жанагы страховой компаниялар, нотариустар ушурекиндей бир тарап мындай Кыргыз Республикасынын же болбосо башка иностранный гражданин болуп мындай Россиянын закондорун көп биле бербесе, и страховой немени да төлөбөй койгонго аракет кылат, и үйдү өткөзбөй койгонго да аракет кылат, буттосот. Так что желательно юрист менен аракеттениңиз. Хорошо? Анан ошо жана ВНЖ деп атпайсызбы, ошо любой жерде не имеет значения. Мен, например, Мытищеде жашайм да, а ошо любой эле Москванын любой бурчуна мен регистрация кое берсем болобу? Ооба. Болот, пропискага кое бересиз, анан менчик ээси болгондон кийин тигиреке наследствону алып баардыгын өзүңүзгө өткөзгөндөн кийин үйүңүзгө прописка туруп алыңыз. Мындай временный коюшабы негизи эмегечи? Временный ар кимге вообще азыр временныйга койбой калган эмени ВНЖны. Постоянно пропискага коесуз, анан эгерде башка жак пропискада эмес башка жака жашасаңыз, ошондо временный регистрация коесуз кайра. А мен, например, башка Москванын башка чекесине постоянно коюп, анан мен Мытищега келе турган болсом, кайра временный коет экенмин да, кайра. Желательно, это будет законно, да? Это мыйзамдуу ошондой болот. Рахмат, мейли. Так, Мариям, барбы суроо? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам.
Менин суроом, менин бир эжемдин кыздары ипотекага үй алган. Анан через квота аркылуу неме РВП, потом ВНЖ алган да. Азыр эмеге тапшырайын десе, РФК тапшырайын десе, эки жолу уголовный дело ачылып калыптыр да. Бириси эски экен, анысы жана бирөөлөрү вид на жительство алып берем деп мурда фальшивый басып берип койгон паспортуна. Ол милицияга түшүп калып, штраф төлөп, ошондой дело жабылган да. Анан кийин дагы бир какой-то штраф, ошо эки штрафтын негизинен азыр красный паспортко тапшырса отказ болуп калбайбы деп коркуп атат да. Отказ болуп калышы мүмкүн, толук мүмкүн. Анын жанагы постановлениясын карап, экинчи жолу эмнеге алган? Экинчи жолку постановленияны ошол экенин сотко берип туруп, ошол экенин аты менен кылдырып коюш керек. Эки жолку дело ачылып калса уже эме болуп калат экен да, эмеси аз болуп калат экен да, мүмкүнчүлүгү. Не то что аз болуп калат эжеке. Азыр ал эки экөө тең баягы күчүнө кирген тигиндей мындай болуп чыга турган болсо, анын биринчи эле ал дагы немесин аннулировать этип таштайт. Вид на жительствосын. Анан вид на жительствосын аннулировать эткенден кийин аны давай чыгып кет деп мажбурлап анан границадан чыгарып берет. Даже вид на жительствосунан эме кылып салат деме, ипотекасы эмне болот анда? Кете береби? Ипотекасы калат ошол бойдон төлөнбөй, ал тигиги үй банкка өтөт, чуу болот ошентип. Анда азыр красныйга тапшырбай туруп үйүн башка бирөөгө өткөзүш керекпи? Кандай? Анан капода өткөзүш керекпи? Эжеке ипотекада турган үйдү башкага өткөзө албайт. Ипотеканы төлөп бүтүп, толук жаап, анан өткөзө алат. Ошон үчүн жана экинчи постановленияны таап, ошо постановление эмне болгон постановление билип туруп, ошол эки постановление сотко берип, отмена кылдырып ташташ керек. Макулымда мен сиздердин юристиңиздердин номерин берем, өзүлөрү байланышып сиздер менен байланышса жайланып. Хорошо, кимге дагы ошо жанагы Гүлизанын немесин жазып берип коеюн,